Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Статистическая информация по коронавирусной инфекции на 27 июля 2020 года представлена следующим образом. Из стационаров республики за последние сутки с выздоровлением с диагнозом лабораторно подтвержденный, клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19 выписано 817 пациентов. Из них в городе Бишкек 445, в городе Ош 90, в Чуйской области 66, в Ошской области 37, в Таласской области 7, в Нарынской области 1, в Высокульской области 7, в Джалабадской области 105 и в Баткенской области 59 пациентов. Всего выписано с выздоровлением 21 205 пациентов. На 27 июля 2020 года по республике зарегистрировано 149 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 334 случая клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19. Из них лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Бишкек 19, в Чуйской области 12, в городе Ош 32, в Нарынской области 1, в Высокульской области 4, в Таласской области 8, в Джалабадской области 32, в Баткенской области 21 и в Ошской области 20. Клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Бишкек 135, в Чуйской области 9, в городе Ош 27, в Нарынской области 8, в Высокульской области 68, в Таласской области 19, в Джалабадской области 38, в Баткенской области 11 и в Ошской области 19. За весь период зарегистрировано 33 296 случаев COVID-19, из них 15 952 лабораторно подтвержденных случая и 17 347 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19. На стационарном лечении по республике с диагнозом COVID-19 находится 10 801 пациент. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 4722 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 6079 пациентов. В городе Бишкек находится на стационарном лечении 4395 пациентов, в городе Ош 655, в Чуйской области 1313, в Высокульской области 1047, в Ошской области 1231, в Баткенской области 569, в Джалабадской области 942, в Таласской области 386 и в Нарынской области 263 пациента. За сутки зарегистрировано всего 24 случая летальных исхода. От лабораторно подтвержденного COVID-19 3 случая и клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 21 случай. Из них в городе Бишкеке 6, в городе Ош 1, в Чуйской области 1, в Высокульской области 4, в Ошской области 1, в Баткенской области 1, в Джалабадской области 6, в Таласской области 3 и в Нарынской области 1 случай. Случаи COVID-19 также зарегистрированы и среди медицинских работников. Зарегистрировано 22 новых случая COVID-19. Из них в городе Ош 1, в Чуйской области 3, в Ошской области 6, в Джалабадской области 7, в Баткенской области 4, в Нарынской области 1.
Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2683 случая. Из стационаров республики за сутки с выздоровлением выписано 10 медицинских работников, и с домашней самоизоляцией выписано с выздоровлением 84 медицинских работника. Всего по республике с выздоровлением выписано 1478 медицинских работников. COVID-19 илдети боюнча 27 июль 20 жылга карата статистикалык маалымат бүгүнкү күндө мындай болуп берилген. Акыркы суткада стационарлардан айыгып дарыланып чыккан пациенттердин саны 817-ни түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 445, Ош шаарында 90, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 37, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 7, Жалал-Абад облусунда 105 жана Баткен облусунда 59 бейтап айыгып чыкты. Айыгып чыккандардын саны эпидемиологиялык процесс башталгандан баштап 21205 бейтапты түздү. Ал эми 27 июль 2020 жылга карата республика боюнча жаңы катталган COVID-19 илдетинин саны лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 149, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 334 түздү. Бардыгы жаңы учурлар 483. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 32, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 4, Талас облусунда 8, Жалал-Абад облусунда 32, Баткен облусунда 21, Ош облусунда 20 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 135, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 27, Нарын облусунда 8, Ысык көл облусунда 68, Талас облусунда 19, Жалал-Абад облусунда 38, Баткен облусунда 11, Ош облусунда 19. Бардык эпидемиологиялык процесс башталган учурдан баштап 33296 COVID-19 илдети учурлары катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар 15952-ни түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 17347-ни түздү. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен дарыланууда республиканын стационарларында 10801 бейтап бар. Алардын ичинен 4722-си лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жатат. Ал эми 6079 бейтап клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жатат. Региондор боюнча алып карасак, Бишкек шаарында 4395 бейтап, Ош шаарында 655, Чүй облусунда 1313, Ысык көл облусунда 1047, Ош облусунда 1231, Баткен облусунда 569, Жалал-Абад облусунда 942, Талас облусунда 386 жана Нарын облусунда 263 бейтап дарыланып жатат. Тилекке каршы республиканын стационарларында бүгүнкү күндө 24 өлүм учуру катталган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык көл облусунда 4, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 6, Талас облусунда 3 жана Нарын облусунда 1 учур катталды. Жалпы COVID-19 илдети катталган учурлардын арасында медициналык кызматкерлердин арасында дагы жаңы 22 учур катталды. Алардын ичинде Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 7, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 1 учур катталды. Бардык COVID-19 илдети менен жабыркаган медициналык кызматкерлердин саны бүгүнкү күндө 2683-тү түздү. Bir сутка ичинде дарыланып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 10. Ал эми үй шартында дарыланып жаткан
жана айык чыккан медициналык кызматкерлердин саны 84 болду. Бардык республика боюнча дарыланып айык чыккан медициналык кызматкерлердин саны 1478-ди түздү. Дагы бир токтолуп белгилей кетүүчү нерсе, Саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин кайрылууларын эске алып, андан сырткары ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңешмелерин эске алып, COVID-19 илдети менен күрөшүүдө жана COVID-19 илдетинин таралуучу өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен атайын процедураларды, коргонуучу каражаттарды колдонуучу процедураларды карап, аларга өзгөртүүлөрдү киргизди. Инфекцияны жуктуруп алуу коркунуч жолдорун эске алуу менен коргонуу деңгээлдери бекитилди. Тобокелчилик деңгээли төмөн болгон биринчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеген курч вирустук оорулары ооруларга белгилүү болгон симптомдору жок. Андан сырткары кооптуу өлкөлөргө барбаган, ковид илдети менен ооруган оорулар менен контактта болбогон, саламаттык сактоо уюмдарынын үй-бүлөлүк медицина борборлору, же болбосо үй-бүлөлүк врачтар тобу, же болбосо фельдшердик акушердик пункттар, болбосо башка стационарларда иштеген медициналык кызматкерлер тобокелчилик деңгээли төмөн болгон биринчи деңгээлде коргонуучу каражат болуп, атайын медициналык бир жолку колдонгон бет кап кирет. Андан сырткары экинчи тобокелчилик деңгээли орточо болгон экинчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарда эгер курч вирустук ооруга тиешелүү болгон симптомдору бар болсо, бул мисал үчүн жөтөл, тамагынын ооругандыгы, дене табынын көтөрүлгөндүгү, ушундай симптомдору бар бейтаптар үй-бүлөлүк медицина борборлоруна, болбосо үй-бүлөлүк врачтар тобуна, болбосо фельдшерлик акушердик пункттарга, же болбосо стационарларга кайрылууда медициналык кызматкерлер төмөнкү коргонуучу каражаттарды колдонот. Буларга респиратор кирет, коргонуучу көз айнек, бетти калкалоочу калкан, андан сырткары коргонуучу костюм, же болбосо бир жолу кийилүүчү медициналык халат, чепчик, колгап, алмаштырылуучу туюк бут кийим. Мына ушул коргонуучу каражаттар экинчи деңгээлдеги медициналык саламаттык сактоо уюмдарында колдонуучу каражаттарга кирет. Ал эми тобокелчилик деңгээли бийик болгон саламаттык сактоо уюмдарына ошол ковид илдети менен ооруган, же болбосо ковид илдети менен ооруган, же болбосо ковид илдетине шектүү деген бейтаптар менен иштеген медициналык кызматкерлер обсерваторда болобу, инфекциялык стационарларда, же болбосо мобилдик бригадаларда, же болбосо скорой помощьта иштеген бригадаларда иштеген медициналык кызматкерлердин колдонуучу, коргонуучу каражаттарга респираторлор кирет. Бул FFP2 же болбосо FFP3 үлгүсүндөгү респиратор, көздү коргоочу очкилер, бетти калкалоочу калкан, коргонуучу костюм, же болбосо бир жолку кийүүчү медициналык халат узун жеңи менен. Андан сырткары перчатка, алмаштырылуучу туюк бут кийим, анын үстүнөн бахила кийилет.
Мына бүгүн ушул жаңы операциялык процедураларга коргонуучу каражаттарды колдонуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол боюнча биздин региондордогу медициналык кызматкерлер дагы негизи медициналык кызматкерлердин кайрылууларынын негизинде, анан волонтерлор дагы кайрылып ушул боюнча маселе көтөрүштү эле. Ошон үчүн кыскача маалымат берип кетүүнү туура таптык. Рахмат. Мүмкүн болсо расмий тилде да кыскача маалымат. Министерством здравоохранения Кыргызской Республики пересмотрены стандартные операционные процедуры по использованию средств индивидуальной защиты с учетом поступивших обращений от медицинских работников на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией и с учетом особенностей передачи коронавирусной инфекции с начала эпидемиологического процесса. Также этот вопрос неоднократно за последнюю неделю поднимался со стороны волонтеров, которые помогают нашим медицинским работникам и находятся постоянно в общении с медицинскими работниками. И в соответствии с этим определены уровни защиты медицинского персонала в зависимости от уровня заражения коронавирусной инфекцией. И таким образом первый уровень – это уровень с низким уровнем риска в организациях здравоохранения, где принимаются пациенты, не имеющие симптомов респираторной вирусной инфекции, где принимаются пациенты, не посещающие неблагополучные страны по COVID-19 и пациенты, не контактировавшие с пациентом, имеющим симптомы COVID-19. В этих случаях медицинские работники, работающие в центрах семейной медицины, группах семейных врачей, фельдшерских, акушерских пунктах и в стационарах, где осуществляется прием вышеуказанных мною пациентов, должны использовать одноразовые медицинские маски. Эти одноразовые медицинские маски должны использоваться и медицинским персоналом принимающих посетителей, и самими посетителями. Второй уровень со средним уровнем риска в организациях здравоохранения, куда напрямую обращаются пациенты, в это центры семейной медицины, группы семейных врачей, фельдшерско-акушерские пункты или стационары, и сообщают о наличии у него респираторных симптомов. Это кашель, одышка, или же боль в горле, или же повышенная температура тела. При этом медицинские работники, принимающие этих пациентов, должны использовать респиратор, защитные очки или же лицевой щиток, одноразовый медицинский халат или защитный костюм, чепчик, перчатки, сменная закрытая обувь, которая не должна портиться при дезинфекции. И последний – это третий уровень с высоким уровнем риска в организациях здравоохранения, где работают медицинские работники непосредственно с пациентом больным COVID-19 и с пациентом с подозрением на COVID-19. Это медицинские работники, работающие в обсерваторах, в инфекционных стационарах, в мобильных бригадах, в бригадах скорой помощи, которые выезжают на вызов пациенту с COVID-19. В данном случае медицинские работники используют респиратор такого типа, как FFP2, FFP3 или же N95. Защитный костюм или же одноразовый медицинский халат обязательно с длинным рукавом, перчатки, защитные очки, лицевой щиток и закрытая сменная обувь и поверх закрытой сменной обуви бахилы. Такие изменения были внесены в стандартные операционные процедуры по использованию средств индивидуальной защиты. Еще раз отмечу, по обращениям медицинских работников и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которые определяют особенности передачи коронавирусной инфекции.
Спасибо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.